Границага каттоо деп такси кылат окшойбуз, кеттик апа. Жаман тартат қой бұл. 3 объем, 6 цилиндр, а? Забраска. Я бисмилlah. Так. Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушбак кечиңиздер менен достор. Бүгүн 26 число 2022 жыл Москва вакыты боюнча кечки 22:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Биз өткөндө бир жума болуп калды. Бир жума мурда байкебизди билесиздер, эстердиңиздер болуш керек. Эки жаңылык менен байкебиз бөлүшүп кеткен. Биринчиси өзүнүн частный үйүнү МКАДтан 200 канча километрлер, 290 километр алыстыкта жайгашкан частный үйүнү сатам деп сатыкка койгон. Андан сырткары границага кирди чыкты кирди кылып, жанагы өзүнүн кыргыздарды бияктан мындай границага каттайм деген. Эми буюрса, мынакей машинеси Кыргызстандан келиптир. Эми сиздерге мындай по факту көрсөтөлү. Себеби мен ошондо эле мындай машинеңиз болгондо жакшы болот эле деп ошенткен элем. Тем более анда түнү тартылып калган. Биздин офистердин светтери өчүп, как раз ошол убакта тартылган видео болчу. Мынакей сиздер үчүн Toyota Alphard 2000 канча жылы? 2005 жылкы ушул автоунаа менен границага каттайт экен. Бир сыйра сиздерге көрсөтүп коелу. Так, ички салону көрүп турасыздар. Жумшак, мягкий болот. Патологу дагы бийик, сиденьялары дагы мындай айтканда жумшак, эч кандай кыйналбайсыздар. Эми сиздерге мунусунда толугураак маалымат, кайсы границага каттайт, анан жол акысы канча болот, анан ал жерге баргандан кийин кандай мындай айтканда гарантиялар болот, кирди чыкты дагы өзүндө документ жасаган тааныштары болсо, может сиздерге пайдасы тийип калат. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, группаларга таштап коюңуздар. Ушу границага чыкты кирди кылам дегендер үчүн бир жакшы бир видео обзор кылып тартабыз. Андан сырткары үйү боюнча дагы толук маалымат берилбей калыптыр деп өзү азыр дагы келип болуп турат. Кандай санам? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кайра келдиңиз? Айтып бериңер, бир четтен шашпай тез бир 4 мүнөт, 3 мүнөттө жетишебиз буюрса. Биринчи үй боюнча баштап кетейин. Урматтуу Нуркейджинин подписчиктери, колдоочулары, көрөрмандары дегендей толугураак маалымат берип кетейин үй боюнча. Владимирский областан, Сливановский район, Тастанец деген поселоктон 2 комнаталуу кирпичный 2 этаждуу кирпичный домдун биринчи этажында жайгашкан 2 комнаталуу квартира. Жашаганга болот, газ, свет, суу бүт бардыгы бар. Дагы ал жерге садик бар, автобус барат, машина барат, асфальт жол 90-100 айдасаңар жетесиң нормально. Мен Москвадан чыкканда 3 саат, 3,5 саатта жетем ошол жерге постоянно. 1,5 жыл мурда алганмын. Документ иштер менен болуп, азыр Кудайга шүгүр ишим бүттү. Эми ошол себептен сатып атам. Мага срочно акча керек, ошол себептен сатып атам. Варианты боюнча, если 200 000 нак бере турган болсо, калганын кой берем 1-2 айга. Граница боюнча маалымат. Граница ачылды мурдагыдай эле. 2,5 жыл мурда кандай болсо, ошондой эле маалымат. Ачылган бүт бардыгы нормально. Жолдор тегиз, азыр жолдорду оңдоп койгон. Бүт бардыгы тегиз. Кайсы граница барасыз? Граница өзүнүкү Маштакова, 2 границага барылат. Жолдо тосмойлор, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда гайлер жок, азыр пока жакшы эле барып келатабыз. Жол акысы боюнча 6,000 рубль. Бизге бере турган акча, таксиге бере турган, нар жакка границага кирип чыкканга 2,000 рубль. Общий 8,000 рубль кетет. Бир адамга. Бир адамга. Жолдо чайханалар бар, кыргыздын чайханалары бүт бардыгы бар, условиялар бар, уже ачылды нормально. Бир рейс барып келдим дедиңиз, а? Барып келдим, уже барып келдим. Кандай экен, бүт көрүп келдиңиз? Бүт көрүп келдим, жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы барып келдим. Бардыгы өттү, бардыгы доволен.
Машиналар боюнча 2 Альфард бар, 1 Toyota Estima бар. Бүт бардыгы өзүбүздүкү. Суроолоруңуздар болсо номерге байланыша бересиздер. Билайн номер 8968 402 42 72. Дагы барбы маалымат? Маалымат эми ушул. Суроолор болсо чала бересиздер. Эсил баруучулар болсо чала бересиздер. Жооп беребиз. Машинаңыздын объемы канча? 3 объем, Так, ипошка. Все равно. Баягы биз российский сборкада жүрө берип, мындай камерге караганда дагы вообще комфортность, тиги бу мотордун тартышы, кыскасын айтканда япошка есть, япошка туугандар. 1000 камери болсун, 1000 российский сборка 570 болсун. Оке, эң жумшак машина. Эң сонун машина. Трассада да бир расходу бир канча? 8-9 болуш керек, а? 8-9. Мына туугандар, үй боюнча, граница боюнча маалыматты толук жеткирдик деп ойлойбуз. Анча-мынча кызыктыруучу суроолор болсо, номер аркылуу кайрыласыздар, жооп берет. Граница и үй боюнча туугандар. Барыңыздарга ийгилик, бизден ыраазы болуңуздар. Рахмат сага дагы, Нурмбек. Сенин ишиң өтө кыйын экен. 2 күндөн бери келатамыз. Ийгилик барыңыздарга.